下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Barыңардан пейлиңерге мен оған мантаң разымын. Сілер менен бекер дос болбап тұрмын. Бирок адам колу менен жасаганын мойну менен тартыш керек. Сиздерди жөнү жок кыйнай бергим келбейт. Бул акчаларды силер сөзсүз алышыңар керек. Эгер албасаңар, мен оған мантаңды көзгө илбеген болосуңар. Бул айылда кантип баш көтөрүп мен жүрө аламын? Эй, мантаң, бул сөзүң оор болду. Баарыбыз сени урматтайбыз. Аны билемин. Барыңар менин камамды ойлоп жатасыздар. Мен буга разымын. Көңүлүмдөгү сөзүмдү айтсам, мен бул өмүрдө мал мүлкүмдү сатсам да акчаңыздарды берүүгө макул болдум. Сиздерге калтырганым болсун. Мени кечиргиле. Менин айтарым калбады. Мантаң, мындан кийин мага ишиң түшсө айтсаң болду. Качан чакырсаң жетип келемин. Тура. Рахмат. Алыңыздар. Макул, анда биз кеттик. Мындан кийин биз шаарыбыздын урматына ээ боло турган болдук. Сен Уан Мантаң Лунжиндин аброюн кетирдиң. Эми Жинырдын акчасын кантип беребиз? Сарайды сала албай турган болдук. Мантаң, мындай кылса кантет? Мантаң, калган материалдарды жыйнап сатып, карызды берели. Ошентели. Устат, тигилсе киченин ири дарактары чоң материал акчага жарайт. Аны бузуп саталы. Жап өзүңдү. Кулагыңар менен угуп койгула. Кандай гана кыйынчылык болсо да, биз өнөрөйлери эч кадан ачкадан өлүп калбайбыз. Мехуа Гүлдүүсө кече Луңжиге таандык. Шаардын бир белгиси. Эгерде ушул секече болсо, Луңжи эч нерсе дебейт. Мен бул акчаларды Лойтөрө, мунуңуз эмне? Мантаң, жолуң боюнча сен мени эмне деп атайсың? Лойтөрө, мен сизди агай деп атаймын.
эми туура болду. Вакыт келип калды. Луйтере, кол астыңыздагы адамдарыңыз майрам өткөзүүсү керек го. Макул. Анда тартынбайын. Битсиз биздин үйгө келип алып кетпейсиң го? Сага сүйлөп жатам, угуп жатасыңбы? Бул эмне кылганың? Биздин үйдү шыпырганыңдын кереги жок. Шыпыргым келсе шыпырам да. Бул биздин үй, сенин кандай тиешиң бар? Ишиң болбосун. Ким айтат силердин үй деп? Бетиң калың экен. Менин да үйүм. Яыр. Эмне болду? Апа, мунун деген бети калың экен, биздин куроону шыпырып жатат. Эй, болду. Шыпырбай эле кой. Сендей малайды иштете албайбыз. Апа, мен малай эмесмин. Мен атамдын баласымын. Мен бул үйдө бекер ишип жесе болбойбу. Атамдын сендей баласы жок. Сен өзүң чындыкты билесиңби? Эй, сен бала менен айтышып кантесиң деги? Ал сенден канча кичүү? Анын үстүнө силер чындыкты билесиңерби? Эмнеге билбейт экенбиз? Чындыкты билсеңер, айылыңарга кетип калбай мында эмне кылып жүрөсүңөр? Сиңдим, жүзү күндө сенин жумушуңа кол кабыш кылып, эжелеп жүрсө, анын эмнеси сага жакпайт? Ачууң болсо менден ал. Баладан көрбө. Акыры сүйлөдүңбү? Анда болуптур. Силерге айтып коеюн. Бул менин үйүм. Силерди киргизе албаймын. Тезинен бул жерден кетип калгыла. Кетебизби, кетпейбизби, сенин айтканың эсеп эмес. Мында Даңзынын айтканын угабыз. Даңзы? Даңзы деген ким? Даңзы менин атам. Апам ушинтип чакырат. Сага айтып коеюн. Мында Юаңман таң деген бар. Даңзы деген адам жок. Эй, жеңелер, урушуп атасыңарбы? Сен мында эмнеге Болду. Мантаң курулуш иштери менен кыйналып атат. Алмага тамак аштын акысын берип кел деген. Ошого шашып келдим. Акы ээси качып кетсе, эмнеге кыйналып жүрөт? Ал тигил Мейкуа Гүлдүүсү кичесин салып жатат. Унутуп калдыңбы? Ал экөөңөрдүн тилегиңерди ишке ашыруу үчүн ошондой иштөөдө. Кулакка жылуу угулат экен. Анда үйгү бөлүгүн качан алып келип берет? Үйгү бөлүгүнүн кабатыры болбо. Анда сөз чыкпайт. Аны эр адам дегенге болобу? Үйгө да келбеген эмнеси? Сене кайта бар. Акылы болсо эми ушул үйдүн эшигинин кирүүчү болбосун. Дагы муну да айта бар. Менин үйүмдүн күбөлүгүн жоготсо, деги эле ушул үйгө киремин деп ойлобосун. Яыр, жүрү. Апа, мен сыртты шыпырайын. Мына муну мантаң сизге берип кой деди жеңе. Жеңе. Лаушау, өзүң карачы. Секче кандай болуптур? Чын эле абдан керемет. Укмуш салыныптыр. Муну устатымдыкы менен салыштырса кандай болот? Ага жетпейт. Жок. Мен устатымдын менде убагында иштегенине жетеби деймин. Мындай десең, устатыңан калышпайсың. Мен эч качан Луңжинин аброюн түшүрбөймүн. Ооба ошондой. Сен акыры тилегиңди ишке ашырдың. Бирок мен сага таң калам. Жинырдын карызын берген жоксуң. Үйүңө дагы бир аял пайда болду. Жеңем сени үйдөн кууп чыкты. Мына ушундай кезде сен эч бир сыр билдирбей сыртка чыгып, эч нерсе ойлобой секчени карап рахат аласың. Мен эми кантем? Үйгө келсем Данию менен сүйлөшпөй кыйналам. Майзыны да көрбөгөнү көп жыл болду.
Кээде бирге бола калсам эмне дээримди билбей калам. Барбайын десем амал жок. Ушундай көп иштер мени бир жайлуу болушумду күтүп турат. Мен эмне жасай аламын? Кандай болсо ошондой болбойбу? Кызык экенсиң. Мындай болсо кандай болот? Үйдөгү иштерден качып кутулганың менен жинирдан кантип качып кутулам дейсиң? Кыйын болсо да бир айласын табарбыз. Айтууга оңой. Айыл жок болсо, завод курганга жер да жок болот. Анын үстүнө жеңем мага сен бул айылды жоготсоң, сени менен сүйлөшпөймүн деп айтты. Болду. Айтпай эле койчу. Башым ооруп кетти. Биздин үйдө дыз чыккан жокпу? Сен каалагандай болсун. Эмне болсо ошо болсун дегениң кайда? Алар уруша бербейби? Бир өлүп Сен мен атайын айты деп турасыңбы? Жөн эле айтып койгомун го. Үйдөгүлөргө карабасам кантип болсун? Эми туура болду. Мантаң, жанарактан үйгө барсам, жүзү менен ягыр. Анан эки жеңем кыйкырып урушуп атыптыр. Тагы урушуптурбу? Сөзүмө кулак сал. Качкан амал болбойт. Майсы жеңем менен жүзү, бечаранын жүзүн көрдүңбү? Үйгө барамын. Сен кайда барасың? Жүрү. Чогуу кетелчи. Жок, мен андай иштерге аралашпаймын. Анын үстүнө иштерим көп. Достчулукка жарабадың. Ошончо маанилүү кандай жумушуң бар? Достчулукка жарабаймынбы? Эмне жумушуң бар дейсиңби? Айтып коеюн. Муну түп тамырынан бери жулуп сатып, карызыңды бергенге кол күчүмдү беремин. Сен мындай десең, мен сага чоң рахмат айтамын. Болду. Сен тезинен үйүңө барып, аялдарың жанында бол. Аларга шерик боломбу? Мен негизги эр азаматмын. Алардын сөзүнө мен туруштук бере албаймын. Аппак кардан чап коюн, аппак ак коюн, аппак кардан чап коюн, аппак ак коюн, аппак кардан, аппак ак коюн, аппак кардан чап коюн. Тания, жакшы болуп калдыңбы? Эмне издеп келдиң? Курулуш ордунда өлбөй. Мен өлүп калсам жесир болуп калбайсыңбы? Анын үстүнө мен да кызымды сагынып кеттим. Ой жан балам, кулунум, сүйкүмдүүсүң. Ата деп койчу. Ата дечи. Данио, кызыбыздын атын мен ойлонуп койдум. Аты Уангулан болсун, эркелетип Жүйүр деп коелу. Жүйүр? Эмнеге Жүйүр деп коебуз? Анын эмнеси бар экен? Биз Ярдын аты күмүш болсо, Жүйүрдүн күмүшкө таккан атынакай мончок болот. Сенин билгениң ушул ганабы? Жаңы ат жокпу? Болду, Данио, таарынбачы. Данио, чынымды айтсам, канча күндөн бери өзүңдү аябай сагындым. Кимди сагындың? Тигил үйдөгү адамды чыгар. Чынын айтсам, баарыңды сагындым. Баарыбыздыбы? Кет ары. Кимди сагынсаң ошого бар. Данио, сен эмне деп атасың? Азыр сенин ден соолугуң калыбына келди. Эми кээ бир иштерди сага айтпасам болбойт. Угуп тургунуң. Майзы, жүзү яры, барыңар келгиле. Буларды чакырып эмне кыласың? Менин айта турган бир маанилүү жумушум бар. Ошондуктан силерди чакырып отурамын. Данио, сен да угуп тургунуң.
Бул үйдө мен башчымын. Мен айтканым мыйзам. Мындан кийин майзы менен жүзү ушул үйдүн бөлөөсүнүн адамы. Оңтүстүк жактагы бир үйдө алар турат. Уяң Мантаң, сөзүң укмушко. А сен андай чечим чыгарарда мени менен акылдаштыңбы? Сага айтып коеюн. Мен тирүү турганда бул үйдө сенин айтканың мыйзам болбойт. Мындан кийин Уяң Мантаңдын айтканы мыйзам болот. Сен шорду ким элең? Ойлонуп көрдүңбү? Сен биринчи келгенде кырдан келген кайрчелең. Атам сени багып алган. Бул үйдү атам мага калтырган. Бирок мен макул болбосом, кимде ким мында турам дебесин? Даню, дагы эмне сөздү баштадың? Мен чындык сөздү айттым. Кулагыңа жакпай калдыбы? Эмнени айтып отурасың? Ооба, мен айттым. Эмне болду? Даню, сенинче мен дагы эле кайрчымын. Менин жарамды дайым эле тырмап турасың. Болуп тур, мындай болсо мен бул үйдө тура албаймын. Мага үйүңдө турууга кажети жок. Мындай болсо көргөн күнүң курсун. Кеттик. Майзы жүзө. Кетмексиңби? Ата, кетпечи. Мен сени кетирбейм. Ата, буларды карабай кетелик. Сасыкпакка, кетсең өзүң кет, айлыңа кет. Сен кимди сасыкпакка деп атасың? Яыр, сен эмне кызым тура турган болдуңбу? Ай, сен эмне үчүн уулума колуң тийгизесиң? Кыйын болсоң мени ур, кана, мени ур, кана. Урбаганда эмне? Апей, ай, кана, ур десең уруп жатат го. Сени урсам эмне болуптур? Урам эмне кыласың? Ай, кана, карап кой муну дегеле. Карасаң муну дегеле. Силерге эмне болду? Апа, эч нерсе болгон жоксузбу? Энеси баласы экөөңөр эмне кыласыңар силер? Ушинтип адамды басын канга болобу? Жетишет. Кыйкырышпагыла. Мунун кыйындыгын карасаң. Мушташпагыла. Болду, апам. Силерге эмне болгон? Кыйкырып ызы чыгарып. Ага, ой, бул эмне кылганыңыз? Эжеке, сизди таарынтканым эмес. Сиз дайыма мени акмаксың дечү элеңиз. Бирок кээ бир ишке келгенде менден өткөн акмактык жасайт экенсиз. Өзүңүз айтыңызчы. Агамдын намысына тие турган сөз эмне? Ошол жылдары анын ашчылаңар силердин үйгө келген эмеспи? Аны бүгүн майздын алдында дагы козгопсуз. Агамдын ачуусу кантип келбесин анан. Анын үстүнө атаң үй бүлө кесибин ага тапшырып кеткен. Анын айтканы туура. Ал үй бүлөдө жол башчы. Анын айтканын аткарууга тийишпиз. Ошондой. Анын айтканы туура. Ал эне бала экөөсүн алып калсам мындан кийинки күндөрүбүз кандай болот билбейм. Кандай болсо да күн көрөсүң го. Кулакка жагымсыз сөз айтам. Агамдын токол албай жүргөн жакшы иш. Алып көрсүнчү. Ал азыр каршы чыга турган болуптур. Анын кыйындыгын кара. Негизи ал атамдын кичине шакирти гана болгон. Кейпиңе карачы, дагы баштадыңбы? Бул ишти айтсам мен чындыгын билемин. Агамдын ошол жылдары силердин үйгө атаңа шакирт болгону чын. Бирок артынан калбай ээрчиген. Сен өзүңдүн кылган ишиңди унутуп калдыңбы? Күнү кечке чейин анын артынан калбай, бүгүн таттуу момпосуй берсең, эртең кийим-кечек алып берип, акыры атаңа жалынып, аны үйгө киргизип, күч-күйө кылып алдың эле го? Көрүп тургандай сүйлөйсүң го. Мен баарын көргөмүн. Болду. Сен оожоктоно бербе. Аны менен ажырашасыңбы? Ага чыдайсыңбы? Эй, айрылсаң кандай тиричилик көрөсүң? Айтып коеюн. Сени коркутканым жок. Сен дагы ушинтип узучу сала берсең, агам катын баласын ээрчитип кетип калат. Сен кантесиң? Ойлондуңбу? Анда мен кантем? Кантмегелең, көрөсүң. Бул ишти сабырдуулук менен жасасаң, сөздү угуп, эми чыр чыгарба. Байбичелик ордуңду сактай алсаң, сиз байбиче, ал токол болот. Сенин айтканың туура болсо болду да. Мен байбиче болоюн деген менен ал менден улуу. Анын үстүнө ал Мантаңдын биринчи жубайы. Баласы бар дегендей. Мындан сарсана болбосоң болот. Агам кандай деген менен Сун үй бүлөсүнүн Луңжинин күч-күйөөсү. Бул үй коро жай силердин, үй бүлөнүн мал мүлкү. Азыр сен макул болуп майзын алып калсаң болду. Ал майзы ал шорду кийим.
кыйын болсо тигил жактан келген аял эмеспи. Сен бирок улуу очоктун ээси, байдын кызыңдай кең пейил көрсөтсөң, ал эмне кылып алмак эле? Бирок анда мен сөзгө калбаймынбы? Сен үйдү сактап калам десең, ушундай жасашың керек. Апа, эмне кылып жатасыз? Яр. Апаңдын ушундай кордук көрүүсү сиңдиң экөөң үчүн. Балам. Апа, атам бизге карабай тигил экөө менен кетип калбайт чыгар, Антпейт. Яр. Апаң тургандабы атаң эч кайда барбайт. Яр, сарсына болбо. Менин кол көтөрүү оюмда да жок эле. Башканы жасаса да макул болчу. Анын балабызды урганына чыдай албадым. Айзы, мен өз көзүм менен көрдүм го. Чын эле урушуп калсаңар сен тең эмес экен. Кандай кыйынчылык көргөнүңөр менен айылдын аялдары кыйын келет экен го. Даңзы, мен сенин ачууңдун мындай экенин көрбөптүрмүн. Ачууга алдырып чекеңди да канатып да алдың. Алдырбаганда кантем, өзүмдү кармай албай калдым. Ооруп атабы? Анчалык эмес. Анда тамак ичип ал. Кана, мен сага тамак жазадым. Кана оозуңду аччы. Эмне болду? Оозуңду ач. Тезирээк ичип алып, менин үйүмө жүрү. Эмне? Сенин үйүңө барамбы мен? Сенин үйүңө? Эмне болду? Барбайсыңбы? Даңзы, тез ичип ал. Андан кийин үйүңө жөнө. Эми аны даңзы деп чакырба. Кайырчыны ушундай чакырат. Кулакка жагымсыз угулат экен. Айзы, чынымды айтсам даңзы деген ат менин кулагыма да жакпайт. Макул, мындан кийин мындай чакырбайм. Даамдуу бекен? Мына бул тамак тигил боткодон жакшы чыгар, Сиңдим, бүгүн катачылык менден кетти. Сага кол тийгизбесем болот эле. Атасы, мен оюмча сен баарына туура эмес кылдың. Колуңа тийгени чоң чайнек экен. Эгер бычак болсо, жаныңа эмне кечтиң беле? Анда биз эне бала кандай күндү көрмөк элек? Сен мени келесо дейсиңби? Мен чоң чайнек менен урганымда фарбор болсо байкайт элем. Акырын, байка. Данио, чынында мен... Болду. Айтпай эле кой, мен акылы жок болдум. Данио, мага таранган жоксуңбу? Ал экөөнүн бул жерге келгенине капа болгон жоксуңбу? Уяңмантаң, мен силерди кечир десең макул. Бирок мен угушуң керек. Дагы шартың барбы? Айт, угайын. Майзы сенин мурунку аялың болсо макул. Бирок чыныгы менин күйөөм болосуң. Мурунку кийинки дегениң кандай? Ушул жерге жатамбы? Күндө ушул жерге жатасың. Макул. Айтканыңдай болсун. Дагы
Бул үйдө менин айтканым аткарылат. Ал менин сөзүмдү угушу керек. Майзының жашы да келіп қалды. Ал сенің сөзіңді ұғышы керек дегенің мүмкіндігі бар ма? Не? Сен сұлу болып қалыпсың. Эми билдиңби? Апа, акыры үйүбүз болду. Сиз эмнеге кубанбайсыз? Жүзі, сен бейпиңди бул жерди ушунча жакшы көрөсүңбү? Бейпиң абдан жакшы экен. Жебишкендин баарысы бар экен. Кийин атама жабышып өнөр үйрөнөм. Апаңдын мында калганы сен үчүн балам. Сен апаңдын сөзүнө кулак сал. Эр жетип, шаарда атаңа жармашып болгон өнөрдү үйрөн. Өнөрүң болсо курсагың ачпайт, ар бери басканда ар кимдин талантысына калбайсың уулум. Апа, сарсанып албаңыз. Кийин акча таап сизге сөзсүз пайдамды тийгизем. Жүзі. Ата. Болды, шыпырба. Түріңді қарачы. Тамақ ішіп алып, жуынып келелі. Кеттік. Мақұл. Ата. Оу. Суға түшкен рахат екен, Жақшылап жуын. Көбірек суға түссең денеңдегі кір жұмышып оңой кетеді. Андан кейін шашыңды алдырып, жаң киім алып берем. Ата. Мага да кийим алып бересизби? Сен менің баламсың. Кир боюнча жүрсең қандай болады? Тезірек жуын. Бол. Мақұл. Жүзі, атаң салған секече қандай екен? Сонын бекен? Ата, мұны сіз салдыңыз ба? Қандай сонын? Жүзі, жаш емессің. Емем не қылайын деп атасың? Мен атамдан өнер үйреніп, кейін мен дағы ұстат болсам дейм. Құруучу болайын дейсің бе? Мақұл. Өзің таңдасаң әлі болды. Атаң бар өнерін бардығын кешікке сайға үйретеді. Сен қаттанайсың бе? Апам жұмыртқа сатып жүріп, мені 2 жыл оқытты. Bir қанша таңғаны білем. Апаң оңай болып тұр. Екі жыл оқысаң аз екен. Жүзі, сен өнерлүү болғың келсе, билимиң болбосо болбойт. Сен яры менен кошо окуганың жакшы болот. Кандай дейсиң? Сиз айткандай болсун. Устат, жинырлар келди.
Ойбой, жаман емес екен ғой. Уан қожайын, ақшамды қашан бересіз? Жинтөрі, али қарызды бере тұрған уақыт бұл еле қандайша сұрап келдіңіз? Айлық бере тұрған уақыт келді. Бұға мақұлдашқан елек қой. Оба, аныңыз тұра, бірақ адыр қол қысқа болып тұрады қой. Уан қожайынды ментіп айтқаны болбайды ғой. Сен бұл шаардағы мықты өнер иесісің. Менің қарызымды бербеймін деп айтпайды шығарсың. Оба, ошондой жинтүрі. Адыр айла жоқ болып тұрады. Айла болса сізге қарыз болбайды елем. Негізі дағы бір қанша күн күтсеңіз жақсы болады еле. Мақұл. Байқасам сені қиынаған менен айла жоқ оқшайды. Негізі мен құры қол қалбай шығармын. Ошондай болсын. Азырлы келе жатып қороуда үйіліп тұрған материалдарды көрдім. Біз ошол материалдарды алып кетелі, бұл айлық пайызының өсімі болсын. Жоқ, жинтүрі. Ал материалдарды алғанға болбайды. Аларды біз іштетеміз. Жоқ, аға болбайды, бұға болбайды дейсің. Саға дегейімні болғын. Уаңмантан, саға айтып қояйын. Сен башқадан қарыз алсаң болады. Менден қарыз алу ошондай оңой дейсің бе? Біз амал қараштырып жатабыз. Мені сыйлап, мындай ішке барбасаңыз. Ойбой, бұл кім? Шаутой бұ? Сені издейін деп атқам. Болды. Қанша күн тоссам болады? Анда болып тұр. Сені сыйлайын. Айтқаныңдай болсын. Уқтым. Сіз мені 1-2 күн жұмыс үшін іздедіңіз. Шундай бі? Қана айта беріңіз, қайсы жерін жаап жашырып келеміз. Уан қожайын, мындай болсын. Мына шауып төрені маға бір қанша күн бере тұр, мен бір жұма кечіктіре тұрайын. Бирок сөздің ачығын айтайын, уағы келгенде ақчаны бербесеңіз, мені аят екен дебеңіз. Қандай? Шауып тұғы. Кетеміз бе? Мақұл, жинтөрі. Же тұра береміз бе? Кеттік. Кеттік. Жинтөрі. Айтпайла қойыңыз. Мындай қайғырғаныңызға қарағанда чоң жерді маға көрсөткөн турасыз. Шундай бы? Айтасың да, жер қатмары абдан қиын, өте қиын. Анда сенден тартынбайын. Қызматшы, дағы бір ала-була балығын шығарыңызчы. Мақұл. Эй, сарымсақ менен жеңіл чөптөрдө турат. Сен жалғыз жей аласың ба? Болды ме? Жинтөрі, Сүйүнхү сарайындағы ала-була балығының курмачынын аты эмне эле? Абдан даамдуу. Даам татып көргөн чыгарсыз. Татып көрсөңүз? Сені көріп мен тойдым, сарам. Бұл түріңе қарағанда ашқанаға кирбегеніңе бір топ уақыт болған оқшайды. Туура айттыңыз. Сен мұрын жарым күн бұлардың алдында жақшы эле көрүнчү азыр эмнеге мындай абалга түшүп калдың? Менин мындай болгонум оңойго түшкөн жок. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Негизи конок кылып сыйлап отурасызбы? Аброюмду түшүрүп атасыз. Болду эми. Жумушка келели. Айта бериңиз, кулагым сизде. Мен баарын билемин. Ата бабаң хан үй билбесине төрөлөргө жер тандап берген. Шия үй билбесине маалым чыгар. Ооба, ошондой. Жарайсың. Мен эми сага жашырбайын. Жинтөрү, мени кечириңиз. Андай түбүнө жете турган жумушту жасай албаймын. Менин бир аз болсо да өмүрүмдү сүрүүгө
уруксат этиңиз. Макул, ушундай болсун. Мен кетейин. Дагы жолугарбыз. Кайда бармаксың? Мага конок кылдырып алып, качып кетмексиңби? Отур. Жинтөрө, минте көрбөңүз. Эмнеге мындай жасайм? Жарым күн, чынымды айтайын, мен муну айтар элем. 2 жол гана бар. Бири, жумушту мага жакшылап бүтүрүп бересиң, сени ыраазы кыламын. Антпесең, макул, бүгүн мен орун тандап, ага сени көмүп коем. Жинтөрө, сиз мындай кылганыңыз болбойт. Мен эмнеге андай жасабаймын? Мага мындай колтуума киргениңди токтот. Өлөсүңбү? Же тирүү жашагың келеби? Ачыгын айт. Жинтөрө, макул. Макул десем болобу, Жинтөрө? Макул. Мына. Эми туура болду. Жөн эле коркосуң да. Макул, Жинтөрө, чын эле айттыңызбы? Чындыгында мен макул дебесем, ушул жерден өлтүрөт белеңиз. Өзүң чеччи. Иш ушул даражага жеткенде мен мындан баш тартпайын. Бирок бир шартым бар. Эгер мен макул дебесем, инилериңиз мени муунтуп өлтүрөт да, кыңк этсем адам болбой калайын. Жарайсың, коркок. Мени менен ойун ойнойсуңбу? Макул. Кандай шартың бар? Кана айт. Болгону мен сага дубалды гана көрсөтөм. А сен Уаң Мантаңдын үйгө бөлүгүн мага бересиң. Биздин алыш беришибиз ушуну менен бүтөт. Келиштик. Устат, Шаутыр азыркыга чейин келген жок. Бир иш болгон чыгар, Канча вакыт болду? Бир дагы дайын жокко. Эмне болду? Алта болду. Шаутөрөнүн үйүнө барсам кулпаланып экен. Мен тигил Жиңердин үйүнө барсам, эшик кароолчулары алар келген жок деди. Алар Шия төрөнү каяка эрişтип кетти экен. Мен анын алар менен бирге барышына каршы элем. Эч нерсе боло койбос. Мантаң, Жинырдын сөзүнө караганда, анын жумушу бар сыяктуу. Аны эч нерсе кыла койбос. Туура устат. Шаутыр абдан тажрыйбалуу адам. Зыян тарта турган жумуш жасабайт. Ошондой деген менен менин сезимим туюп тургандай. Устат! Жинир, сенин келгениң рас болду. Лаушеваны кайдап кеттиң? Менден сурайсыңбы? Бул Шиауаттуу абдан калпыч экен. Мага бир кур кабырды көрсөтүп, мени бир түн убарага салды. Кайдагы кур кабыр? Билмексенге салба. Силерге айтып коеюн, бүгүн мен аны сагалып келдим. Баарыңар көзүңөрдү ачып карагыла. Кимде-ким мени менен ойногонго дити барат экен, көрө турган күнү ушул болот. Аны алып келгиле. Шаутыр. Эмне болду? Эмне болду? Жинтөрө, аябай мукач экен. Мени аябай урду.
Emne kılasın? Jin attı. Ha, men uğrasın be. Ушundайбы? Кана. Уруп көрчү. Кана. Өлө турганын билбей такмак. Жаныңды чыгарып жиберем. Жинтирок чыгарбаңыз, сизден сурарам. Жаба оозуңду. Сен бул акмакка жалынба. Эгер деле мени өлтүрүп койбосо, анда бул менден көрөт. Сен мага кыйынсырасың ба? Ояң бүгін қара таман жек сүргеле со. Бұл сандырақтың айтып тұрған сөзін қара. Қана. Сен кімге тіл тигізіп атасың? Сені қатып өлтіру емес. Сені мықчы өлтірсем да мага еш нәрсе дей албайсың. Ушуну білесің бе? Қарызыңды алу мындай тұрсын. Тіліңді кесіп қойың. Болды. Менің бүгін жұмышым бар. Сілер менен алышып тұрғандай уақытым жоқ. Оғып тұр. Екі жол бар. Бири, бір айдың ішінде қарызды пайызы менен бересің. Антпейсің бе? Ардық бұйымдарыңды жинап, үйді бошотып, бұл қородон қараныңды жоғатасың. Оқтың ба? Кеттік. Ой, ақырын. Эмне деген жүрек сеники? Бул жашоодо кечиримден ашкан эч нерсе жок. Мен аларды дубалдарды тоной турганын кайдан билейин? Мен эр азамат колунан келе турган ишти жасаймын деп аларга бир куру дубалды көрсөттүм. Иш жүзүндө ал кабырды 10 жыл мурун бир нече жолу тоноп кеткен. Мен аны билгемин. Алардын алдап ошол жерге алып барып, анан бир айла таап качып кетейин деген элем. Бирок качып кете албадым. Сен куру дубал менен аларды алдамакчы болдуңбу? Жыныр сени жөн эле кое бербейт. Ушуну билбейсиңби? Ошону айтсаң, ал бети жок, эч аябайт экен. Сабагыла деп сабаттырды.